Кыргызстан тышкы коркунучтардан жана башка кылмыштардан коргонуунун жаңы амалдарын ишке киргизиши керек. Эксперттер ушуга ишенет. Бул багыттагы чечкиндүү кадам катары Кыргызстан тарабынан эл аралык кылмыш жазык сотунун юрисдикциясын таануу болушу мүмкүн. Бүткүл дүйнө тарабынан таанылган органдын кылмыштарды тергөөгө катышуусуна уруксат берген келишим Рим статуту деп аталат. Ал 2002 жылдын 1-июлунда иштеп баштаган. Ушул күнгө карата эл аралык кылмыш жазык соту дүйнөнүн 123 өлкөлөрүндө кылмыштарды тергөөгө укугу бар. Улуттук сот органдары кароону каалабаган же кудуретсиз болгон учурларда карай турган андай кылмыштардын арасында геноцид, адамгерчиликке каршы кыянат кылуу, аскердик согуш жана баскынчылык кылмыштары болуп саналат. Ратификация Римского статута. Рим статутун тастыктоо биз үчүн коопсуздукту камсыз кылып, Кыргызстанды анын аймактык бүтүндүгүн тышкы кол салуулардан коргоонун амалын болуп калат. Анткени кайсы гана мамлекет же жеке кишилер Кыргызстанга каршы баскынчылык же аскердик согуш кыянаттарын кылса да, алар ошондон кийин эл аралык кылмыш жазык соту тарабынан куугунтукка алынат. Ошондуктан мунун өзү эл аралык укук алкагында коргоонун маанилүү амалы болуп калмакчы. Сот эл аралык кылмыштардын алдын алууга көмөктөшүп, кылмыш жасагандарды жоопкерчиликке тартууга мүмкүнчүлүк берет жана башка мамлекеттердин жетекчилеринин мүмкүн болгон баскынчылык ниеттерин тыюу жагдайы болуп саналат. Мындагы маанилүү эреже эл аралык кылмыш жазык соту Рим статуту тастыкталгандан кийин гана жасалган кылмыштарды тергей алат. Бирок өткөн жылдардагы окуялар боюнча кылмыш иштерди коргоо мүмкүнчүлүгү да бар. Жалпы жонунан аны эскертүү менен тастыктап, өткөн чакка жайылтуу мүмкүн. Азыркы учурда Кыргыз-Тажик чек арасындагы каргашалуу окуялар эң эле оорчундуу болуп саналат. Анткени ал жерде эки тарап бири-бирин согуш баскынчылыгында айыптап келет да, дал ушул жагдайда эл аралык сот иликтөө жүргүзүп, өз өкүмүн чыгарса болмок. Сот кылмыш жасаган кишилердин эч кандай иммунитеттерин жана кол тийбестик макамдарын тааныбаган оорчундуу амалы болуп саналат да, белгилүү мөөнөткө же өмүр бою эркиндигинен ажыратуу, айып салуу жана мүлкүн конфискациялоо сыяктуу жаза чараларын колдонот. Мунун өзү кылмыш жасагандыгы үчүн мамлекет башчыларын да, көтөрүлүшчү жетекчилерин да, аскер кол башчылар менен катардагы жоокерлерди да айтор күнөөсүн тергөө далилдеген ким болбосун жоопкерчиликке тартуу мүмкүн болот дегендикке жатат. Бирок коопсуздук менен эгемендикти коргоо Рим статутун кабыл алууга байланыштуу жападан жалгыз оң жагдай эмес. Бул документти тастыктоо Кыргызстанга өзү жөнүндө эл аралык шериктештиктин тынчтыкты камсыз кылуу боюнча идеяларынын жактоочусу катары билдирүүгө мүмкүнчүлүк берет. В первую очередь, биринчи кезекте Кыргызстан тастыкта арзамат. Биз эл аралык чөйрөдө дүйнөлүк тартип менен коопсуздукту азыркы учурда колдорунан келишинче камсыз кылып келе жаткан өлкөлөрдүн катарына кошулабыз. Экинчиден, Кыргызстандын тышкы саясаты үчүн бул зор билдирүү болуп калат. Ал биздин эл аралык аброюбузду көтөрөт. Ушунун өзү менен биз улуттук мыйзамдарыбызды да жакшырта алабыз. Адам укуктарын кылмыш жазык жараянында коргоо боюнча артикл 9 бирикмесинин юристтери мыйзам долбоорун даярдап жогорку кеңештин депутаттарынын кароосуна жөнөтүшкөн. Документтин авторлары бул жолу мыйзам чыгаруучуларда Рим статутун тастыктоо үчүн чечкиндүүлүгү жетишет деп үмүттөнөт. Анткени бул мамлекеттин коопсуздугу эле эмес, анын эл аралык аброй үчүн да маанилүү.